Биз менен түз эфир. Бул чыныгы сапат. Сиздин концерт, спорттук иш-чара, бизнес жолугушуу. Түз эфирде дүйнөнүн каалаган бурчуна жетет. Жогорку сапаттагы видео, таза үн жана токтоосуз байланыш бул бизден. Сиздин идеяңыз биз менен чексиз мүмкүнчүлүктөргө айланат. Онлайн трансляция биз менен ишенимдүү жана жогорку сапатта. Азыркы тапта Раймал менен Бегимай мюзиклы абдан сонун чыгып атат. Бүкөн сүйүүсүн тиги өрттөп салышкан кинодочу. Эмнеге Раймал менен Бегимайга токтолдуң? Ырдаса ыр жарашып сүйлөшө, сөз жарашып. Мен 2 ирет келип кеттим тойбой. Өзүнчө эле иштеп атканда эми бириктириш учур келди. Ингредиенттер чогуу салыш, ырлардын, сөздөрүн, обондорун дагы аябай бири-бирден жазып иштедиңер да. Чыккан убакта кара сөздөр бар. Ал кара сөздөрдү биз кайра ырга айландырдык да. Актёрдун тандалмалары дагы аябай жакшы болуптур да. Ырчылык кесип башка, анан актёрдук кесип башка да. Куралды көргөндө кадимкидей сахнага чыга калып эле чаап ийгим келет. Бири-бири менен келишпестиги бар. Алтынбек Аскарович агайым. Ошко барып келиңер, ошого эле мен аябай ойлондум да, ошко ошончо кичине кантып алып бардым. Эртең кайра репетиция. Акыркы комуз ойнолуп башталганда эле кол чаап баштаган биринчи күнү келгенде. Бул сахнада жандуурда ачты да. Эртеси күнү 1 миллионго билет сатылды да. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы, балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Сизди көптөн бери сагындырдык окшойт. Бүгүн биз Улуттук филармониянын так ортосуна отуруп алып, бир кызыктуу маек куралы деп отурабыз. Бүгүн менде мейманда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын башкы режиссеру Умарбек Кадыров. Саламатсыңбы? Саламатсызбы, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Рахмат. Кубанычтамын. Дегенде мурда сиз багы ушундай интервью алып, эфирлерге чыгып баштаганда биз ошо окуучубуз негизи. Ушу чөйрөгө жаңы аралашып, студент болуп жүрүшүбүз. Ошондо хит парад деген сонун передача бар болчу. Ошондо көрүп алып аябай суктанганбыз. Бум деп катуу звезда деп коет го. Ошондой эле көрчүбүз. Тим эле укмуш сүйлөшүңүз кыргызча. Тим эле мончоктой тизип койгондой, тим эле так ушунча ошо бат ушундай сонун неме болчу, телебери болчу. Анан ошондо көрүп аябай сыймыктанчумун. Азыр менден ушинтип интервью алсаңыз, бир аз толкунданып, сүрдөп, ичимен убанып турам. Сонун, сен дагы ошондой даражага жеттиң анткени. Азыркы тапта Раймал менен Бегимай мюзиклы абдан сонун чыгып атат. Мен 2 ирет келип кеттим тойбой, аябай сыймыктанып, суктанып, ар бир көргөн сайын элжиреп, бир башкача болдуң. Анткени чет өлкөгө чыкканда Германиядан сонун мюзиклдерге кирчүбүз да, анан Кыргызстанда деле ушундай болсо деп суктандык элек. Анан буга чейин билишимче филармонияда Жамиля коюлду. Ооба. Анан бул бизде Раймал менен Бегимайды биринчи мюзикл деп атай алабызбы же? Негизи ошол Маданият министрлиги колдоп, анан өкмөт дагы колдоп, мен билишимче ошо Жамиля улуттук мюзикл болуп чыккан да. Азыр бул болсо этно мюзикл болуп атат да. Этно мюзикл болуп. Ошондо тиги да биринчи, бул да биринчи десек болот го. Тиги улуттук мюзикл болду, бул болсо этно мюзикл. Биринчи этно мюзикл. Ошо биринчи этно мюзиклыбыз бир башкача чыкты, элдердин суранычы боюнча азыр дагы кайрадан коюлуп жатыптыр, Ооба. Ушунча көп артисттердин сахнада болушу аябай мындай сыймыктандырды да. Мынча артист менен, мынча көп киши менен
иштеш, негизи эле ушул этно мюзиклды алып чыгыш пикири сеники да? Бизде ооба негизи көп эми кандай десем, мындай аябай майдалап айтып беришим керек да. Анан башында башка нерселерди эле кыялданып жүргөм. Негизи баягы жогорку билим алуу үчүн искусство институтуна барып режиссердук билимди тапшырганда ошондо аябай кыялдандым эле. Мындай аябай чоң бир өзөктүү, бир баш аягы бар, эл үчүн, жер үчүн деген сыяктуу бир чыгарма жаратыш керек, коюш керек деп. Себеби бул жакта иштегениме көп болгон, ушу чөйрөдөчү режиссер болуп жүргөнгө. Анан ошондо аябай кыялданган болчумун. Анан башка оюмда башка бар болчу. Негизи башка чыгарма. Анан былтыр жаз айларында биздин жетекчилик улуттук филармония мамлекеттик мекеме болгондуктан бизде жетекчилик бар. Ошолор кабыл алышып, чечим кабыл алышып, Раймалы менен Бегимайды биз мюзикл кылып коебуз деп кабыл алышкан. Ошол жерден жоопту башкы режиссер кылып өзүмдү дайындаган, кадимки эле буйрук чыгарып, баарыбызга буйрук чыгарып, ошондон баштап иштеп баштадык. Анан дагы бир эми майдалап да айтып берем го негизи. Анан сахнанын артындагы коюлум деп коебуз, режиссердук идея, концепция деп коебуз. Ошонун баардыгы ооба өзүм эле таандык. Анан өзүм командам бар. Ошолор ишке ашырып, дагы кошумчалап, бул жер мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ушса кичине мындай топ болуп, режиссер коюучу топ менен иштедик да. Негизги немеси өзүм. Жакшы, эмнеге Раймалы менен Бегимайга токтолдуң? Эмнеге идеясы жактыбы, эмне болду? Башында жанагындай айткандай элечи. Ушуну коебуз дегенде мен дагы бир аз неметип аттым, мындай тартынып, мындай кандай болуп калат депчи. Анан ошондо айтып атканда чоң көп талкуулар болду негизи. 40 жыл мурун, 40 жыл өтүп кетиптир. Бул болсо аябай чоң фильм болуп тартылган да, махабат дастаны депчи. Анын баардык элдер жатка билет. Айрыкча биздин аталарыбыз, апаларыбыз, байкелерибиз, эжелерибиз баары жатка билет. Анан кийин ушуну коебуз дегенде мен мындай чоочуландым кадимкидей элечи. Буну фильм болсо, анан биз мюзикл кылып коюп атсак, анан кантип неме болбосун, кантип андан ашып түшө албайбыз дедим ачык эле. Фильмден ашып түшө албайбыз. Биз баа аракет кылсак да ашып түшө албайбыз. Анан бир аз чоочулап, кадимки эле коркуп, мында кандай болот, эмне болот деп. Анан болсо бизде неме бар, Медер деген жигит бар. Бизде продюсер болуп, арт менеджер болуп ошол эмгектенди. Ошол бир түшүндүрүп берип атты да. Бул жер мындай болот, тиги жер мындай болот. Анан элдерди, бул көрүүчүлөргө ал уже унутулуп калды. Биз болсо таптакыр башка нерсени көргөзөбүз, фильмди унут, мындай кыл, тигиндей кыл деп көп кеңештерди айтып туруп атты да. Ошондон ойлонуп отуруп, анан кылса болот турбайбы, башкача нукта алып чыкса болот турбайбы деп, анан кылым картар бир күндөгү 3-чү уламыш, Раймалы ага деген эле уламыш. Ошону окуп чыгып, кыргызчасын, орусчасын таап, ошону орусчасын окуганда, орусчасында чындап эле эми билбейм, аябай мага көбүрөөк таасир этти ошол орусчасычы. Сонун жөнүндө жаш кезинде айтканы, Раймалыны сүрөттөгөнү, андан кийин Бегимай менен Раймалынын экөөнүн жолуккан чоң айтыштагы нерселер, негизги ошо орусчасы көбүрөөк неме кылды да, таасир этти да. Анан кийин кайра кыргызчасын таап келип, кайра кыргызчасын окудук. Кыргызчасын окуп, экөөнү окуп отуруп, анан кийин жакшы немелер келди, идеялар келди, сонун идеялар келди. Былтыр Жайлата ошо менен алек болдук. Жайлата жанымды койбойт, эми Жайлата биз эс алуудабыз да. Эмге көргү деп коебуз, отпускчу. Отпускта жүрсөм деле брат, канттың анан эмне кылыш керек, мону кылышыбыз керек, тынчыш керек, мынтип чалат. Анан тиги немелерди жалпы могу жүрүмдү окуя деп коебуз да. Окуяны түзө албай атам, мээримдечи. Кантип мен жаш кезин көргөзөм, анан Бегимай каяктан пайда болуп калды, анан айтышта жолукканда кантип жолугат, анан кантип маселелер да келип чыгып кетти. Себеби дегенде экөөнүн сүйүүсүн тиги өртөп салышкан кинодочу. Анан сахнада кантип эмне кылабыз, эмне кылам деп ойлонуп отуруп, анан ошо идеялар келип атты. Анан
ошол чыгармада неме бар экен, Баракбай тукуму. То есть Раймалы мен ашык болдум, күйдүм, сүйдүм деп мен жери оодарып кетем, ашыгымды алып дегенде Баракбай урусу өзүнүн урук тукумдары, туугандары мындай каршы чыгат да. Ошол жерде токтолдум, бул окуянын конфликт ушул жерде экен. Себебин Махабат атасында өртөп салсак, биз болсо жаңы каршы чыгып, анан ошо туугандар ошол жерде эл журт сен алжып атасың, мынтип атасың, тигинтип атасың, мындай болбойт деп анан сабап, ошо менен сабаганга эле такалалы, өрттөгөн болбойт эми. Сабап эле ошол жерден окуяны бүтүрөлү деп ушундай нерселерди келип жай бою ошентип жүрүп, ушинтип чогулуп атып, анан неметип келди, чыкты иши. Жакшы келди да. Ырлардын сөздөрүн, обондорун дагы аябай бири-бирден жазып иштедиңер да, Ооба. Биринчи болсо немени жазып чыктык. Техникалык сценарий деп коебуз. Мисалы үчүн сахнада башталганда свет, жарык өчөбү же күйүп турабы, могу негизги көчөгө ачылабы, жабылабы, ошонун баардыгын кантип эле көчөгө ачылды, жарык берилди, анан болсо немелер жарчылар чыкты, ушулардын баары кара сөздөр да. Анан эмне деп сүйлөйт, анан башында ошол чыгарым ошол уламыш боюнча эмени Раймалдын аябай сүрөттөгөн да жаш кезиндечи. О тояштарда тояштардын көркү болгон ырдаса ыр жарашып сүйлөшө, сөз жарашып, тим эле укмуш, бою келбеттүү, мука мүндүү, анан тамаша көй деп ушундай нерселер бар да чыгармадачы. Анан болсо анда баягы жаз келип окуяны жазгылалы деп жаз болсун, анан мындай болсун, анан эмне той да эми. Той эл чогулуп той башталды, жүрөккө шаң толуп турсун, күлкү бакыт токтобосун, жыл бою ыр болуп турсун деп тойду ушинтип, ушун баардыгын азыр эми интернет ачык эле айта берели, интернет жакшы эле өнүгүп атпайбы? Анан интернеттин жардамы менен же болбосо өзүбүздүн сөздү кара сөз менен, жакшынакай эле сөздөр менен эле отуруп алып түнү күнү жазып отуруп кантип эле техникалык сценарий жазып чыктык башынан аягында. Эмне сүйлөйт, ким сүйлөйт, эмне кылат деп. Ушул жазган жерге келгенде кыйын экен, бирок эрте менен келип жаза албайт экенсиң, таң атпай келип, же түштө жаза албайт экенсиң, же түштөн кийин жаза албайт экенсиң. Анан күнүмдүк жумуш убакта могу акын жазуучулар аябай жакшы түшүндүм. Себеби дегенде бул жазган кыйын экен. Анан кийин жумуш убагы бүтөт. Анан кечкинде элдин баары жумушка кеткенден кийин шаарда кичине ызуучулар токтоп, анан тынчып, анан 10, 11, 12 болот экен. Анан бирдекелер келип баштайт экен. Жана техникалык сценарий жазганды айтып атам да. Анан 2-3 жазып баштайт экен да адамчы. Тиги жазуучуларды аябай түшүндүм да. Эмне түнү мындай не кылышат деп. тынчтык болот. Ооба, анан 2-3 тим эле 3-4 күн, 2 жумалап ошонун техника баарын жазып бүткөндөн кийин Алыбайкеге кайрылдык. Туткушевка. Эми ушуну бизге ыр түрүндө жазып бериңиз деп. Анан дагы ырлар да көп болгондуктан ырларды накта, обондо ырларды Акбар Кубанычбеков көп жылдан бери мындай тим эле эмне жазса эле ырга айланып, обондо ырларга аябай жакын болуп атат ырларычы. Анан ырларды, кээ бир ырларды Акбар Кубанычбековго бердик. Ушуну сен жазып бер. Алыбайке, сиз моундай ушундай сценарий, ушуну жандандып, ушу кыргызча сөз кылып, айтыштай, мунусу мындай кылып жазып бериңиз деп Алыбайкеге жазып бердик. Алыбайке жазып берди. Аны болсо либретто деп коебуз. Башынан аяк ыр түрүндө жазылганда. Анан Алыбайке экөөбүз да кеңешип туруп, орто жеринде кара сөздөр бар. Китептеги кадимки эле жазылган, чыңыңызды айтмак, атабыз жазган сөздөрдү калтырдык. Себеби дегенде баягы Раймалы жанагынтип жер оодарып болуп да кетем деп аткан жерлерде Баракбай тукуму каршы чыгат. Чыккан убакта кара сөздөр бар. Ал кара сөздөрдү биз кайра ырга айландырдык да. Кадимкидей мюзиклдай кылыпчы. Мисалы үчүн токто, босогодо туруу сага жарашпайт, чөгөлө. Дегенде Раймалы бул менин деле үйүм го, тууганбыз го деген сөздөр бар, кара сөздөр. Кадимки эле чыгармада жазылган сөздөр. Аны биз болсо токто, босогодо туруу да жарашпайт сага, чөгөлө деп анан бул менин деле үйүм, тууганбыз го
деп анан ал канчалык бийеси боло албайт анандар адам деп ушинтип анан ырга айландырдык да ошо кара сөздөр ошентип калтырдык. Анан айтышты тим эле Аалы байкем келтирип берди. Тим эле айтыш кинодогу айтыш да бар да. Элдин жанагы жатка билет да Раймалдын айткан жерин айрыкча. Анан бул бизде айтышты жаңы жазылып чыкты. Кадимкидей. Баягы чыгармадагы кээ бир сөздөр бар ошол жерде. Ошол сөздөрдү окуяны карап туруп, Аалы байкем жаңы айтыш. Негизи эле башынан баштап эле бүт жаңы сөздөр болду, жаңы тексттер. Ушинтип анан Аалы байке, Акбар Кубанычбеков, анан жанын техникалык сценарий, анан китептеги сөздөрдү калтырып отуруп, мындай сценарий толук кандуу эле чыгарма кылдык. Жана уламыштын негизинде толук кандуу чыгарма кылдык, жасадык. Анан мага баарынан жакканы бул актерлордун образдары болду да. И актердун тандалмалары дагы аябай жакшы болуптур да, кастинг жакшы болуптур. Анан Курал Чокоевду мисалы үчүн биз Шайыр Шатман, жигит катары көрсөк, актердук чеберчилигин ушул жакта дагы аябай сонун көргөзүп, аябай каткырып ушинтип отурдук да. Мындай Куралды көргөндө кадимкидей сахнага чыга калыптым эле, чаап ийгим келет, ушундай сонун сезимдерди ойготот да. Анан кызыңар башкы ролдо, кыз Бегимайдын ролун аткарган, ал аябай жакты. Ушунчалык жана кинодогуга окшоп калыптыр. Үнү бир авазы башкача экен. Раймалыбыз болсо ушундай токтоо, баралына келип калган адам болуптур. Анан жанагы чоңу Абдилхандай ойнойт го. Аксай. Аксай. Сонун Аксайдан күтпөйсүң го андайдычы. Сонун болуптур да. Кастинг кантип жүрдү? Бул болсо негизи баягы бизде улуттук филармония болгондуктан бизде неме актерлор жок негизи. Накты актерлор жок биякта. Бизде солисттерди ырчылар да. Ырчылар. Анан ооба ырдаган кыйын негизи. Ырчылык кесип башка, анан актердук кесип башка да. Ырчылык кесипте немени оонду туура жаттап, сөздөрдү туура жаттап, ошол убакта ырдап, ошол убакта оркестр ойносо оркестр менен минус менен болсо ошол темпке ошол жакта угуп, ошол тоңго түшүп ырдайт да. Ырды, оондурду ачып жеткирип берет да үнү мененчи. Актердук чеберчилик боюнча, кесип боюнча бул болсо сөзүнүн майын чыгарып, анан ойноп, тердеп, кургап ушундай да. Буякта ритм деген жанагы оон деген алар жок. Бул башкача неме өзүнүн денеси менен ошондой кылат да. Бизде ырчылар. Анан биз болсо неме кылдык? Ошол ырчылардын арасынан биз өзүбүз негизи башынан баштап эле кастинг кылдык. Кастингке чейин жагы Бегимайды ойногон 2 Бегимай бар негизи. 2 Раймалы, 2 Бегимай бар. Мен бирөөнү Аруке деген кыз, аны болсо ошо былтыр ушул жайында башталгандан баштап мен өзүмчө да бир изденип дагы чыгармачылыкка жаштар эмне кылып атат, жаш кыздар, балдар кандай ырларды ырдайт, кайсы таланттуулар бар деп изилдеп жүргөндө ошол кызды угуп калдык. Өзүм угуп калдым. Анан ырдаганда булуттарды ырдаган болчу. Булуттар жааны өтүп, анан тырышып, ырышып, анан укмуш ырдап берген болчу. Класстын ичинде 3-4 жанында балдар бар болчу. Ошону угуп калып, деп аябай неметип калдым эле да. Бир неме кылалы, бир аябай чоң иш-чара колдонсок болот экен, жедим укмуш үнү укмуш болчу. Чындап эле аябай таза укмуш, башкача ырдайт да. Анан ушуну Бегимай кылалы деп ушуну ичимен эле ойлонуп калдым. Аны эч ким билбейт. Бул болсо жазында болуп атат. Жайында ойлонуп жүрүп, анан жайында кээ бир ырларды атайын ошого ылайыктап жаздык да. Сен ага айта элексиң? Эч ким билбейт. Биздегилер да билбейт, эч ким билбейт. Ичимен эле ушинтип жүрөм. Анан ырларды оон жайрата да оондорду чыгардык. Анан оондор жөнүндө да өзүнчө айтып берем. Бул кызды ошондо байкап калганбыз. Анан кийин бирок биз болсо ушул кастинг кылган себебибиз биздин каармандарга, биздин ичи ара коллективдин арасынан каармандарга кастинг кылганга туура келди да. Биз өз ичи ара эле. Анан ошол жерде кастинг кылдык. Анан Арукени да чакырдык, келип неметти, кадимки эле кастингке катышты, кадимки эле ырдады, анча-мынча тапшырмаларды аткарды. Андан башка да жакшы кыздар келип кетти. Башка сырттан, бизде иштебейт, бирок сырттан Бегимайга деп башка кыздар да келип кетти. Бизде экөөнү тандаш керек болуп калды. Бирөө бар. Анда эле так билбейбиз, адамдын ичинен билбейсиң да.
Анан ал да келип аткарды, тим эле жарашты, бекиттик. Анан башка бегимайлар карадык. Анан курал аксайлардын баардыгын карап чыктык. Курал аксайды даже раймалы кылалы деп атканбыз. Негизи башында мындай кичине заманбап кылалы деген ойлор бар болчу да. Аксай менен куралды биринчи, экинчи неме эки раймалы кылып салалы деген пландар бар болчу. Анан кой деп, анан биздин дагы немелер бар, жетекчилерибиз бар. Мындай улуттук нерседе улуттук баалуулуктар колорит кырмалсын, ушундай керек деген. Анан кийин дагы Өмүрзак Кайыпов деген байкебиз ал негизи эле башынан баштап ушу планда бар болчу. Өмүрзак байкебиз. Анан экинчи раймалын издедик. Экинчи раймалын издегенде дагы бизде Токтогул Рысалиев, Токтобек Асаналиев, Өскөн Дүйшөнбиев деген кандидаттар болду да. Анан кийин Улан Качканалиев ушу кийинчерээк келди. Кийинчерээк келип туруп катышты. Анан дараметтери дагы жакшы экен. Анан ошол жерден ошо Улан байкени бекиттик. Анан курал менен Аксайды болсо жанагы Абдилханды ошо иниси менен талаш тартышкандыктан чоңураак нерсе болуп кеткен. Аксайды ошого бекиттик. Башында ишенбейт эч ким, Аксай ушуну ойнойбу депчи. Ойнойт, бул балекетте эле неме өзүнүн концертин укмуш ойноп, тим эле монологдор айтып жүрөт деп анан могу талаш тартышабыз биз ичарачы. Ошентип атып Аксайды, анан куралды прям актер даныйлар бар, ырдайт, анан мындай кылат деп. Курал жакшы иштеди, чындап эле. Курал баягы актёрдук чеберчилик билими бар да. Анан кийин тапшырма кылабыз. Кээ бир жерлер өзүнүн образын өзү эле таап алды десем болот да. Себеби монтип элдер менен иштеп атканда калып кетет экен кээ бир нерселерчи. Анан Аксайдагы куралдагы бул дараметтүү чындап эле жигиттер, аябай таланттуу жигиттер да. Өздөрүнүн окатын өздөрү эле кылышты. Анан калган көбүнчө бул жерде жалпы коюн масса менен иштеп аттык, ошондуктан ичара неметип алды. Ошондо кастинг менен тандап алдык. Анан Бегимайга экинчи Бегимай таппай калдык, чындап эле ачык сөз. Биринчи Бегимайыбыз бар. Экинчи Бегимайга деп ойлонуп туруп, анан кийин Турдукан Сарбанова деген бизде аябай таланттуу кыз бар. Тим эле айтыш десе айтыш, ырды сыр жарашат да. Анан бирок баягы жумушка жок болчу да ошол учурда, кастинг уюштуруп аткан учурда. Анан кастингке жок эле айттым, башка эч кимди таппаганым кечирип кой деп. Өзүң келип ойно депчи. Себеби айтышта маанилүү болуп турду бул жерде. Анан өзүм чалып, анан кичинекей баласы менен келип иштеп атты. Экинчи Бегимай ошентип табылды. Биринчи Бегимай жазында эле тандап койгом. Ушу экинчи Бегимайдын экинчи раймалынын вариантын көрө элекмин да. Бүгүн ойношот буюрса. Кандай болду? Алардыкы өздөрүнүн немеси бар. Салыштырып болбойт. Негизи эле салыштырып болбойт. Адам менен адамды салыштырып. Бирок неме өздөрүнүн немеси бар мындай баалуулуктун касиети бар десем болот. Касиетсем өтө болуп кетет. Өздөрүнүн немеси бар, колорити бар. Аларкы башкача бир аз. Анан баягы Өмүрзак байке менен Турдукан булар элдик ырларды жатка билишет, бешке билишет, толтура дастандарды билишет. Анан тим эле укмуш да. Анан Турдукан келип туруп биринчи айтышты, домбура алып туруп эле айтышты айтканда биз неметип калдык да. Мындай кокуй мына депчи. Анан берки Арукебиз кичине мындай эме болуп, кой Аруке сеники башкача деп атып ушинтип атат. Тим эле неме дейм, айтыш жагына келгенде мындай бир топ да. Эми буюрса жакшы. Ушунча канча киши жүрдү сахнада? Сахнада негизи 250-280 иштедик. Эми баягы сахнанын таптакыр чыкпагандар мондай коз, декорацияларды башка немелерге барып жасадык. Анан Мариям деген азыр жаңы жаш художник, ошол иштеп берди. Негизи башынан жанагы коюлум деп атканда жаштарды эле көбүнчө жаштарды неме кылдым. Жаштар иштесин деп жетектен уруксат сурап, ушу жаштарга кичине мүмкүнчүлүк бериңиздерчи, сураныч, команда ушундай болсун деп. Анан бүт бар жаштар болду. Художнигибиз да Мариям деген жаш, тим эле азыр немесип келатат. Буюрса театралдык ушундай коюмдарда жумушу сонун жарашып, азыр художник болуп эсептелип келатат Мариям. Андан сырткары костюмду Жамиле тигип берди. Костюмду анан бийди койгон жанагы балетмейстер Эрлан, Тилек, Жылдыз деген музыка жазгандар, Айжамал, негизги ошо Айжамал Алибаева эмелерди чыгармалардын баарын, огондурлардын баардыгын ошол жазып берди. Жаштар да. Мындай. Андан кийин Мирлан келип аранжировкаларын бүтүрүп берди. Анча огондорун колдондук.
Эламан Каныбеков прям мындай бул жаш композиторлор десем болот. Жаштар иштедик, башында ошол бир топ чочулашты, бар жаштар болсо кантип иштейт деп. Чийип калат деди го. Ушундай сыяктуу ойлор келип, кээ бир талкуулар да болуп кетти. Анан айттым, булардын немеге жаштардын эмесине күчүнө ишенип турдум, ишендим. Түнү күнү иштешет, уктабай иштешет. Чындап эле ошондой күндөр болду. Уктабай таң атыкча тим эле иштеген күндөр болду. 250 адам жалпы иштедик, 250ден ашыгыраак. Анан сахнага чыкканыбыз 150 адам болду. 150 адамдан 25 музыкант накта артында отуруп ойношот. Анан баягы коюлумга тоскоол болбосун деп кичине декорациянын арасына аралаштырып, тоонун арасына аралаштырган отургандыктан кээ бир кичине ошонун саны кичине көрүнбөй калат да. Анан кийин жанагындай нотасына эле фонарик коюп берип койдук. Өздөрүнө свет берген жокпуз. Общий жалпы коюлумга тоскоол болбосун деп свет жагынан. Ошону 25 музыкантты ошондо отургузуп Андан сырткарыбыз прям сахнага чыкканда да жөн чыкпайт. Бир убакта неметет, кадимкидей эле бир убакта кадимкидей эле бийлешет. Анан бир убакта кадимкидей эле кыймылдап ырдашат. Бир убакта жанагынтип ойноп беришет да. 130 киши ошентип кыймылдап жүрүшөт. Кыйналдыңбы? Ошончо кишинин ар кимдин өзүнүн мүнөзү бар, чыр чатагы бар, бири менен келишпестиги бар. Эмне кылдың? Кантип бириктирдиң аны баарын? Ооба, неме адам болгондон кийин ар бирибизде негизи характер бар, кыял бар. Анан тилибиз бар, сөз сүйлөй беребиз го мындай. Жөндөр эле мындай сүйлөй беребиз. Анан башында ошо сентябрь айларында ойлонуп аттым, эми ушунча бизге жоопкерчиликти дайындап атса, мен ушунча режиссер кылып атса, анан ушундай мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип атса, анан монча эл болсо, бизде 690 адам иштейт улуттук филармонияда. 11 жылдан бери иштеп, анан баардыгын кошуп чыгарганга ойлоп аткам, кыялданып аткам. Аябай мындай баардыгын 600 кишини чыгарайын депчи. Себеби дегенде бул нерсеге түрткү боло турган Максутов Алтынбек Аскарович менин агайым. Ошол болсо 13-жылдары, 2013-жылдары Токтогулдун 150 жылдыгына карата аябай чоң ушундай филармониянын, жалпы филармониянын жамаатын бириктирип бир сахнага алып чыкканда, ошондо мен да иштегем, мындай кылып ошону көрүп аябай неметкем, кыялдангам да, ушунун баарын бир сахнага чыгарам депчи. Андан кийин чоң оркестрлер планда бар болчу. Анын баардыгын ойлонуп кантип бир батырабыз деп, жанагы коюлумдун башында ошо оркестрлер бар болчу. Оркестрлер бир чыкканда сахнага чыгат, анан техникалык кирип кеткендери, анан артынан чыгып ойногондору, оркестрлер бар болчу башында. Чындап эле аябай чоң болмок бул. Прям 150 эмес, 350, 450 адам бир чыкмак да. Андан кийин эми баягы тилекке каршы кийин кичине өзөгү жалпы коюлум кичине өзгөрткөнгө туура келди. Ошол себептен оркестрлерди кыскарттык. Анан баягы адам кыскарганга жараша жумуш да кичине жеңилирээк болду. Актерлук чеберчилик боюнча сабак өттүк. Бизде Айнура Качкынбек кызы деген бар, режиссер, педагог. Москвада көп жылдан бери окуп, эмгектенип, мындай тажрыйбасы аябай чоң да. Анан кастинг кылып туруп, Айнура башында сабактарды өтүп берип атты. 35 кишиге атайын. Анан кийин дагы бир 35 кишибиз бар болчу, аны болсо Анвар Осмоналиев. Ал ошол актерлук чеберчиликтен ал даярдап атты. То есть Айнура Качкынбек кызы актерлук чеберчиликтен 35 киши менен сабак өтөт. Эртең менен. Аларды кетиребиз. Андан кайра 35 киши түштөн кийин ошол эле жерге кайра алып келип сабак өтөбүз. Биринчи сабактардан эле баштадык. Көрүү, угуу, кыймылдап, бири-бирин сезүү деген сыяктуу. Ошентип 70 кишини даярдап аттык. Бийчилерди болсо балетный залыбыз бар. Ошол жакта бийчилерди ошол жакта даярдап аттык. Бийлерди. Негизги бийлерди ошол жактан даярдап аттык. Андан кийин хор бар бизде. Хорду ошо башка класстан даярдап аттык. Могул чыгармаларды программа кылып туруп эле түзүп, кадимки минутасынан жазып, свет кандай болот, эмне болот деп жазып чыккандан кийин 1 саат 45 мүнөткө биринчи могуну даярдап алдык, кадимкидей эле. Андан кийин элди иштеткенде ошентип бөлүп иштеттик да. Бири-бирине тоскоол болгон жок. Ар ким өзүнүн баягы функциясын аткарып атты. Анан жумуш учур экен, кээ бирде мындай
сүйлөп эме адам болгондо сүйлөп өткөнбүз. Анан бул эмне болот, анан кандай болот, анан бул сабакка келип атабыз, анан буягы эмне болот, бул эмне чыгармана, бул кайгана жарайт деп сүйлөгөндөр да болду. Демек жумуш учур экен. Ошентип даярдап туруп, 10 күн калганда сахнага алып чыктык. Сахнага алып чыгып, ошондо негизи режиссерлор залда отуруп алып, тамек-самекелерин коюп алып, сууларын коюп алып, сценарийди ачып алып иштешет да. Меники кичине баягы элдер көп болгондуктан баарын бириктириш керек, бириктирүүчү учур келди. Ар бөлүктө даярдап аткан номерлердичи өзүнчө эле иштеп атканда эми бириктирүүчү учур келди да. Ингредиенттери чогуу салыш керек болду. Эми прям кадимкидей кылыш керек болуп калды. Анан бул сахна, анан көрүүчүлөр, анан ортосунда могул бөлүк бар, могул жер. Көрүп атасызбы? Ой. Могул жер. Кичинекей эле мындай, бир эле киши адам батат да, сахнанын кыры. Ооба. Бурушуну ылдый түшүрүп койгонбуз. Ушул жерде туруптум, микрофонду коюп алып, анан баягы бул эми өзүмө кичине ырымдап койдум, эме деп, көрүүчүлөргө жакыныраак, анан эл менен ушу эми бириктирейин депчи. Ортодо мен турайын депчи. Эми режиссерлукту эми баштайын, тамашаны эми баштайын. Анан башында бириктирип, акырын бириктирди. Жанагы мен ошо командам аябай тим эле жакшы иштеп беришти. Анан ошо командамдын коштоосу менен, алардын да эмгеги менен биринчи 2 күндө эле башынан аягына чейин коюп бириктирип мен көрүп алдым өзүм. Жалпы жандан кандай болот деп? Жалпы жандан кандай болот деп. Анан бышпаган номерлерибиз болду. Убакыт да кичине тарыраак болуп калат экен. Аябай тар болуп калды. Акыркы 3 күн, даже 4 күн калганда бизде жанагы видео проекция колдондук 2 капталга. Анан LED экран бар, арт тең сахнанын төрүндө. Ошолор сон болуп турайт. Ошолордун сон ачып кетти. Ооба, ачып кетти. Бирок ошонун ичиндеги видео материал, фото материал даяр эмес болчу. Кой. 4 күн калганда. Даяр эмес болчу. Анан кийин могул кээ бир аяктагы номерлерибиз даяр эмес болчу да. Башын бириктирдик, жалпы номерлерди койдук. Ошол даяр эмес, 3 күн калганда даяр эмес болуп калды. Анан түнү отуруп алып туруп монтаж кылдык. Кадимкидей элечи. Жанагы Сырга деген ошо видео контент жасаган кыз бар. Алда мурда даярдап аткан, негизи 2 ай мурун эле баштаган. Ага тапшырма берип кадимки 2 ай мурун баштаганбыз. Ал нерселер көбү жарабай калды. Жаратпай салдык. Жана эмгектин баары жок, керек жок, бул жарабай калды. Алып келип коюп көргөндө болбой калдык. Анан башка жаңы жасаганга туура келди. Андан кийин түнү жана күндүзү репетиция кылабыз элдер менен. Андан кийин кечинде дагы немеден кийин 3-4ке чейин, 3-4төн 5-6, 7-8ге чейин өзүбүздүн жумуштар, режиссерлук топ менен музыка кандай болуп атат, анан оркестр эмне болуп атат, ошондой жумуштар. Саат түнкү 10-11де бошойбуз. Анан тиги кыз менен отуруп иштейбиз. Ал кыз болсо неме, Сырга деп, Тариел деген дос Токмергенов. Музамандагы неме бар го? Солисттин бирөөсү бар, Тариел деп. Аксай Тариел, анан Алымбек. Тариел. Тариелдин келинчеги. Кино режиссер да, ушундай графика боюнча режиссер. Анан кийин түнү иштеп атып, түнү отуруп алып монтаж кылып аткан. Өтө кыйын кыз экен. Андай иштеген кишини көрө элекмин чын. Түнү биз менен таң атча монтаж кылып отуруп, таң атыкча. Биз да отурабыз, коюп уят деп, медер экөөбүз. Неме эми иштеп атса, айтып келип, бул жерин жок, бул мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ушинтип иштеп. Эртең менен кайра репетиция. Эртең менен 8-дерге чейин иштейбиз. 2 саат уктайбыз, 2 саат уктайбыз, 10до кайра жалпы эли келет. Ушинтип ушул жерибиз кичине кыйын болуп кетти. Учурлар. Бирок жасап чыктык, даярдадык. Анан ушинтип жанагы элдерди иштетип, кыйын эле болду. Элдер иштеткен. Жалпы элди ушинтип бириктирип алдык дагы. Анан кийин булар ошондо ишенди. Кадимкидей жана 150 киши. Мындай тура, көрсө мындай тура, бул жактан бирикпей турбайбызбы, бул жактан бириге турбайбызбы деп ушундай методдор менен келип туруп 150 кишини сахнага алып чыгып койду. Прям курагандай кылып турсуңар, Ооба. Ар бирөөнү кесип алып. Эң биринчи мына бүгүн мына биринчи күнү азыр ачылыш жасайбыз деп чыктыңар, ырдадыңар, анан эл кандай кабыл алды? Улуу муундар болду, белгилүүлөр болду, чыгармачыл адамдар болду, баардыгы сын көз менен карашты. Алгачкы этно мюзиклыбыз кандай болот экен деди. Анан сага өзүңө кандай сөздөр келип атты, мындай кабатта биягы минтип койсо болмок болчу, анан тиягы тинтип калыптыр деп тилдегендер көп болду же мактагандар көп болдубу?
Башында жанагынтип бириктирип баштаганда биздин өзүбүз деле ишенген жок, көп ишенген жок. Эми баягы жалпы коюмду, жалпы картинаны көргөндөн кийин ишенбейт экен, элдер ишенбейт экен. Биздикилер ишенбей атты. А бирок негизи биз элге ишенип турганбыз. Башында кыялданып, ушинтип коюп атканда кадимгидей биринчи бөлүктөрдү коюп мындай болот, тигиндей болот деп кыялданып, кол чабат, мындай болот деп кыялданып, учурганда поклонго мындай чыгабыз, элдер тура калып кол чабышат деген кыялдар бар болчу. Элди ишенип турганбыз көрүүчүлөргө. Себеби билебиз да, кандай эмне кылып атканыбызды билебиз да биз. Биздин жалпы катышкан актерлор, артисттерибиз, ырчыларыбыз, музыканттар эми көрбөйт да. Анан ишенбей аткан, көп киши ишенбей аткан негизи. Кандай болорунчу? Биз баягы биринчи премьера болгуча биз атайын Маданият министрлигинин комиссия келип, ошолор көрүшкөн. Ошол жерде бир билбейм, мен жеке оюм боюнча жакшы эле сөздөр айтылды. Даже кереги жок сөздөр деле айтылды. Мен оюм боюнча да. Кереги жок. Себеби ал улуу муундагы адамдар, эми башка доордогу СССРдин убагында доордогу адамдар. Анан биз азыр көрүүчүлөргө ылайыктап, азыркы заманбап техниканы кошуп, анан баягы улуттук баалуулуктарды аралаштырып чыгармага. Негизи эле бул чыгарма драмалык жактан аябай майдаланып, театралдык немелерге, кээ бир нерселерге немете албайт да. Көрүүчүлөргө ылайык деп атабыз да. Тиги адамдардын ушул жерден кичине мындай түшүнбөстүк болуп кетти. Дагы муну көрсөтсөңөр болот. Ушундай сөздөр көп болду да. Кадимкидей мындай эле. Анан бир-эки агайларым бар. Алардын айткандары наоборот жакты. Бул жерин туура эмес кылыпсыңар деди, чындап. Музыка жагынан айтты. Сахнанын жасалгасы боюнча мындай кичине башкача кылсаңар. Мен неметтим, аларга макул дедим. Мындай кадимкидей элечи, кап да бир мындай ойлонсом болмок экен деп кабыл алганда ошолор анан көрүүчүлөргө ишенип турганбыз. Көрүүчүлөр биринчи күн ойногондо ошол неме калып калыптыр, мындай ички сезимдерчи. Прям элдер акыркы комуз ойнолуп башталганда эле кол чабып баштаган биринчи күнү келгенде. Прям туруп алып, кыйкырышып, биринчи күнү аябай башкача болду да. Анан өзүбүз да толкунданып, ушунчалык 10 мүнөттөй кол чапкандан биздикилер анан монда чоң жумуш кылдык деп ишеништи окшойт биздикилер. Анан кийин бизге дагы неме болду, мындай ишендик да, бизге да ишеним пайда болду, кадимкидей кылдык, мындай бир максатыбызга жеттик дегендей. Анан эртеси дагы келишти. Эртеси күнү негизи 5 күнгө пландаганбыз. Эртеси күнү 1 миллионго билет сатылды да. Прям биз шокпуз өзүбүз. Мындай жаман жаңылык болду да. Мындай көрүүчү, мындай билет алып, көрүүчүлөр көп эле концерттерди кылабыз, көп эле иш-чара өткөрөбүз, көрүүчүлөр келишет. Эл журт эми маданият неме ыр керек экен, эс алышат экен, таалим тарбия алышат экен, келишет негизи. Бирок кабыл алып, анан мынтип кол чаап, мынтип колдогону аябай неме болду. Мындай өзгөчө болду да. Баарыбыз ишенип, анан азыркы мурдагы премьер-министр, мурдагы азыр министрлер кабинетинин төрагасы болуп калды. Ошол баш болуп, биздеги министрлердин жетекчилер, өкмөттө иштегендер, маданият министрлигинде иштегендер, бир күнү ошо Айгүл Жапарова өзү дагы келип, бизде болгон биз сыймыктанган, биз мамлекет эл үчүн иштеп аткан биздин жетекчилер, министрлер баш болуп, өздөрү да келип көрүштү, аябай кабыл алышты. Анан жалпысынан ушу биздин элибиз, кыргыз элибиз, көрүүчүлөрүбүз тим эле укмуш жакшы кабыл алышты. Биздин көрүүчүлөрдүн деле маданияты өзгөрүлүп баштады, Кадимкидей. көрүү маданияты байкадыңарбы? Ооба, мурдагы мен бул жерде иштеп атканыма 10 жыл, 11 жыл болуптур. Анан көп концерттерди өткөрдүк. Мурда башкача болчу чындап эле. Кээ бир концерттерде келишет, атайын келишет, бирок баягы сотка деген да бир өзүнчө балекет болуп атпайбы? Баарыбыз эле сотко карап калдык чындап элечи. Бирок ошо концертке атайын келип туруп, анан сотко карап отурушат.
чыгып киреше беришет ушундай. Болчу, Мында бирок андай болгон жок. Бирок кээ бир учурда бир эки учур болду. Көбүнчө сахнанын артынан зритель мындай көрүнүп турат мыначы. Анан кийин чакыруу берилген билеттерди билебиз да, кайсылердикенчи. Сотко карап отурушат. Мындай ошо бекер баасы жок болуп калат экен да. Анан кийин ошондой да көрүүчүлөрдү көрдүк. Анан кээде сыртка чыгып кире беришет. Мындай 1-2 кишилерчи. Эл көп болгондуктан элдин баарын немете албайт экенсиң. Же мен ойлоп калдым, бекер келгендер же чакыруу менен келгендер деген сыяктуу. Эми бара бекер чакыруу менен келсе деле аябай мындай жүрөгүң менен көргөн учурлар да болот да. Биз тим эле аңырайып, күлчү жерден күлүп, ыйлачу жерден ыйлап, тим эле жыргап кеткенбиз. Эми баягы адамдын өзүнүн деңгээлине, дээрине жараша Ушундай окшойт, туура. Ошон үчүн бирок кабатырланба. Жок, бирок жалпысынан жакшы. Мен азыр баягы башка жака кетип калган. Жок, жалпы тим эле элибиз неме көрүүчүлөрүбүз тим эле. Эми 1-2 арасынан 1-2 мындай болот экен. Андай болот. Жок, просто мен мындай ойлонуп кеттим да. Прям баардыгы тынч отурат деп ушундай оюмда, кыямда ушундай болуп алыптын. Анан көрсөм мен неме экен да. Жашоо экен да, адам робот эмес экен. Анан болот экен. Бара баардыгыбыз тим эле чет өлкөдө мюзиклга киргенде телефонду такыр колдондурбайт экен. Анан башында мюзиклдин башында айтат экен, телефон колдонсо чоң айып бул салынат дейт экен. Мен биринчи жолу барып алып жапайымын да. Аябай тарткым келет. Ушундай элдерди аралап жүрөт, артисттер жаныңда бийлеп атат. Тим эле кызыктуу да, мындай кыргыздарга көрсөткүм келип атат да, бизде ушундай мюзиклдар болот экен депчи. Анан бияктан деле ушинтип коюш керек окшойт дейм да, мындай театрлардын алдында телефон колдонгондор, телефон айып пул салынат дегендей кылып койсокпу дейм да. Эми бара көрүүчүлөрдү деле ушул маданиятка сонун кылып тарбиялап алабыз. Мурун спектакльге, мюзиклга, концертке көп деле элдер келчү эмес, даңка туңкка келчү, мындай улуттукка келчү эмес. Азыр тескерисинче биз аябай сагынып калдык улуттук нерсе дегенди. Азыр өзгөчө айырма бар. Бар эле менден сурашып, мюзиклга бардыңбы, баргым келип атат, жетишпей калдым да деген элдер көп болуп атты да. Анан кайра ойлоп аткан аябай сонун көрүнүш. Ошко барып келдиңер, ошого эле мен аябай ойлондум да, ошко ошончо кичине кантип алып барды, кака жайгаштырды. Алардын сахнасы башкача да, ошака батыштыбы, анан LED экрандар коюлду, эмне болду? Кечки ошону ойлондум. Бардык, кадимкидей эле баардыгыбыз бардык. Бул жерде маданият министрлиги өзү колдоп берди. Анан биздин эми бул мамлекеттик мекеме болгондуктан биздин өзүбүздүн жетекчибиз бар, Кыргызбай Арапович. Өзү уюштуруп, кадимкидей эле баарыбызды батыргызып, кадимкидей эле сахнаны Ош улуттук драма театры бар. Биздин улуттук филармониянын сахнасынан бир аз кичирээк. Ал жерге барып, адаптация кылып, сахнаны артка жылдырып, сахнаны кеңейтип, болгон кулисаларды нары ачып, анан LED экранды коюп, видео проекцияларды берип, кадимки эле алып барып, баардыгыбыз батып, анан репетиция кылдык. Бир күн эрте барып, 2 күн эрте барып, 1-күнчү күнү жайгашып, баардыгын коюштуруп, кадимкидей бул жакта да коюштурдук. Экинчи күнү болсо самолет менен 150 кишини, 130 кишини алып барып, кадимкидей эле жайгаштырып, Ош Нурууга, анан драма театрга алып келип, репетиция кылып 1 күн мурун. Багыл эми кичине 3-4 шаг ары аттасак, 2 шаг бери аттап, анан колубузду аябай асманга чейин көтөрсөк, мындайраак көтөрүп, мындай сахнаны немесин репетиция кылып батып алдык. Жакшынакай болду. Наоборот, аябай жакшы болду. Мындай театрдын немеси, өзүнүн немеси башкачараак. Элдерге бат жетет да. Мындайынан бетме-бет отуруп сүйлөшүп аткандай, көрүп аткандай. Сонун. Эл келдиби, кандай болду? Ооба, эл аябай колдоду. Анан бизде баягы окуя боюнча дагы неме бар да, Тайторунун чабышын кошуп койгонбуз, билесизби? Ошол жерден Манас баштагандан баштап бүткөнгө чейин кол чабышты. Ушунчалык сагынган экен. Аягыбызды ушундай көтөрүп эткени көкүрөктө ошол жер. Андан кийин кээ бирөөлөр неме ошо Манас баштаганда ыйладык. Шаардан, Бишкектен да неме айтат. Мен ыйлагам ошондо. Жана барабандарды коюп койсуңарбы? Жан дүйнөмдө болгон нерсенин баары көтөрүлүп чыкты го. Ооба, эми бул Манас биздин каныбызда экен. Ушундай сыяктуу бул баягы уламыш, өкөнү, чал менен кыздын сүйүүсү эмес. Бул жакта ушундай баалуулуктарды кошконбуз. Улуттук бийибиз, ырыбыз,
өзүбүздүн сөзүбүз кыргызча. Айтыш, манас биздин баалуулуктар экен. Биздин маданиятыбыз негизги өзөгү ушулар экен. Ошондуктан ушул нерселерди кошуп, улуттук аспаптар ушуларды баягы биринчи планга алып чыгып, анан жанагы Раймал менен Бегимайдын экөөнүн сүйүүсүнө аралаштырып койгон үчүн манасты тайтордун чабышыбызды кошкон себебибиз Раймалдын Сарала деген аты бар. Ал жерди изилдеп отуруп анан чапкан жерге мындай эле башында балдарды чуркатып эле чаптыралы деп атканбыз, мындай бий кылып эле өтүп кетели деп атканбыз да. Биринчи ал бийди болсо биринчи жерге алып бардык. Биринчи аттары чуркап кадимкидей эле. Илгери Маисеевдин неме ушундай неме койгон экен, той кылып, ат чабышты бий кылып койгон экен да. Интернетте видеосу бар, кыскача. Кайсын? Аябай кыргыздар маст көрүп, анан той болуп чыгып, бий, анан аттар жигит бийчилер чуркапчы. Өлө неме болуп кетпеди эле. Ал нерсени мурда көрүп калып неметкенбиз. Аны биз биринчи жаш кезинде коштук, биринчи блокто жаш кезинде коштук. Анан экинчи блокту ушуну таппай атып анан кийин деп неме кылалы. Бул болсо баягы Раймал да карыды, аты да карыды. Анан бул немеге неметип кетип, тойго келгенден кийин жанданып кетип, анан жана жаш кыз да неметип атат деп, анан атымды чаап көргөзүп калайын деп ушундай немесин ойду кошуп туруп, анан кийин ал жерден дагы немеге айнанайын эл журт мен Саралам чуркайт, 60 тайтор неме атын Сарала атын тайторуга салыштырып, 60 тайтору бунун тайторунун бул Сараланын аттын канында бар тайтору. Тайтору деле келбеди беле, бул деле келет деп ошентип сөзүн айттырып, Раймалдын сөзү кылып туруп айттырып туруп, андан кийин ат чаап келатканда айнанайын Сарала, садаң кетейин Сарала, алдыга чык Сарала, ото көздү Сарала деп ошо Раймалы айтып келип туруп, анан манаска тайторун чапканга өтүп кетти атабыз, Каныкей аркылуу. Каныкей апабыздын немеси боюнча. Эми тайтордун чабышында Каныкей апабыз айтат да негизичи. Анан деп анан Каныкей апабыз арттан пайда болуп, анан кийин Сарала неме тайторунун чабышын айтылат. Анан бул жерде Раймал Сараласын тайторуга салыштырып, анан тайторудай деп сүрөттөрүн айтып атканы менен манаска кирип кеттик да. Анан кийин ал жерде сүрөгөн жерлер бар. Аттын чуркап келаткан эми тайтору укмуш нерсе. Саак атабыздын айткан боюнча улам угуп чыгып отуруп кайсы жерин кыскартабыз, кыскараак керек болуп калды бизге. Анан 600 аттан өттү, анан 60 аттан өттү, анан 30 аттан өттү, анан 12 аттан өттү деп туруп, анан аягында анан арбактардын баардыгы колдоп турат. Манас атабыз айкөлмаңыз баш болуп колдоп турат. Анан аягында ошондой элдин баары колдоду. Кыргыз деп бакырып, кыргызда уран чакырып, манас деп бакырып, манаста уран чакырып, айгайдык аты салды эле. 600 аттын ичинен Каныкейдин тайтору алдыга чыгып келди эле деп туруп, анан кийин урма аспаптарга өтүп кеткенибиз. Мындай ушул жери өзгөчө чоң неме сезимдерди, таасирлерди берилет. Жана баалуулуктарды прям эсигөтүп, манас эмне экенин, каныбыз эмне экенин, биз ким экенибизди ушул жери, ушул коюлумда ушул жери акцент ошол жер өзгөчө. Мага ошол жакты. Сарала жакты. Образ ал элдин баарына эле жакты го. Раймалдан өтүп ошол жакты. Саралабыз сиз бизде болуп кетти. Ооба, сизде болуп кетти го анан. Бул бийчилер Акмарал бий ансамбль окшойт да. Аябай тегиз, текши, баары сулуу, мындай көздүн жоосун алат да, ушундай сонун да. Бул бий ансамбль ошо мурда түзүлүп, анан башында ошо Нурдин Түгөлов ошо өзү түздөп кеткен. Андан кийин Мелис Асылбашев агайыбыз, мен да кичине иштешип калдым, раматылык. Ошол дагы аябай мына кыргыз бийинин немесин өзөгүн ушулар түптөп кеткен да. Себеби казак бий бар, өзбек, караганда бир тараптуу, алардыкы азыраак эле бизчелик байыткан эмес да. Жанагы кыймыл аракеттерди неменин улуттук бийди да кандай өнүктүрүп кетишкен ошолор. Негизги өзөгү ошол жакта. Биз жана шырылдаң деп улуттук бий бийлеп атабыз. Анча-мынча нерселер ошол жактан алынган, кыймыл аракеттери, коюлум. Ошол кишилер түптөп кеткен, бизди бийди аябай байыткан да.
чындап эле ал чоң би ансамбль канчадан бери иштешет, эмне деген иш чаралардын баарына катышты, мамлекеттик иш чаралардан даже биздин башка жактан маданий күндөрүбүз болсо биринчи ушу Акмарал барат. Жердин баары Акмарал бүт. Сон сыймыктуу би ансамблибиз бар. Анан алдыда дагы ушундай чоң мюзиклдер, билбейм дагы сонун жан дүйнөбүздөгү уктап калган кыргызды ойгото турчу бир иш чаралар болобу? Ооба, азыр могул шыктанып турабыз биз дагы. Анан көп узатпай эле азыр баштай берсекпи деген пландар болуп атат. Себеби биз аябай неме экен, ушул ойдон башкача деле кылып же чаканыраак кылып деле же болбосо башка темада деле алып башка чыгармачылык кылсак болот да, башка мюзикл деле койсок болот, тим эле комедия кылсак болот. Азыр кинонун баары комедия го, мындай элге дагы бат өтөт, мындай тарбия таалим жагы дагы мындай жеңил желпи дегендей, же болбосо башка эле дүйнөлүк чыгармаларды алып келип койсок болот. Анда немеси элге көрүүчүлөргө өтөт, мындай кабыл алышат. Анан негизи бул Раймал менен Бегимай этно мюзикл, өзү да этно мюзикл деп аты да жакшы коюлган, табылган. Анын ичинде жанагындай улуттук өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар. Анан көп ушул темадан көп кетпей эле ушул улуттук нерселерибизди дагы бир чыгарып, дагы бир көрүүчүлөргө тарткылайлуу деген пландарыбыз бар. Патриоттук темада, патриот десек да аябай неме болуп кетет. Жок, жеке ошо кыргызга эмне тиешелүү, дагы кандай баалуулуктары бар, дагы эмнелерди кичине унутуп баратабыз, же болбосо эмнелерди жакшы билебиз. Бизге ушу негизги ушу маданияттын эмне өзөгү каякта, элдин ою аң сезими, кыргыздар эмне болгонбуз, кандай болгонбуз, эмне деген жолдорду басып өттүк, тарыхыбыз кандай, анын алдыдагы бизге келечек муунга эмнени айта алабыз, эмне деп кете алабыз деген суроолор менен талкуунун үстүндө алектенип атабыз. Анан буюрса жаңылыктар болсо айтабыз го, сизге биринчи айтабыз го, буюрса. Сонун. Бирок аракет кылып неме ойдорубуз кыялданып атабыз азыр кайрадан, баштан кайрадан атайын көрүүчүлөргө депчи. Биз дагы көрүүчү катары аябай чыдамсыздык менен күтөбүз. Кыргыз маданиятында жаңылык болгон сайын ушунчалык сыймыктанып, ушундай сонун спектакль коюлуптур, ушундай сонун мюзикл болуптур деп бир кайра каттагыдай ушинтип билет сурап, ашыкча билетиңер барбы деп тызылдап калгыдай бир деңгээлге жетсек экен дейм да. Ооба, буюрса бул биринчи жолу этно мюзикл болду, ооба. Чын баарыбыз эми неметебиз го. Анан кыргыз сахнасында биринчи жолу ушундай болду. Ушундай чоң, прям кадимгидей чоң жумуш болду. Анан эгемендүүлүктү карап көрсөк, анда деле ошонун эң алгачкылары, эң биринчилери болду десек жаңылышпайбыз да. Себеби дегенде азыр жеке эле баягы сахнадагы эле чыгармачылык деңгээлибиз, же болбосо сахнадагы иш аракетибиз эмес. Бизде азыр сахнага жараша мамлекетпиз, мекемебиз, мамлекеттин мекемебиз, улуттук филармония деп атабыз. Ушул жагыбыз эле өнүкпөстөн бул жакта азыр финансылык жактан дагы өнүгүп кеттик. Сонун. Себеби дегенде атайын билет, кадимгидей билеттин баасы дагы 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Мурдайым арзан 500 сом ушундай эле болчу. Мурдагы концерттерибиз. Бул болсо ошо 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Анан кийин финансылык жактан дагы биз бир топ жетишкендик болду. Чындап эле. Анан сахнадан да мындай аябай жетишкендик болду, финансылык жактан да жетишкендик болду. Ошондуктан кенен айта берсек жаңылышпайбыз. Ооба, чындап эле чоң жумуш болду, чоң эмгек болду. Артында көп киши иштедик. Жалпы улуттук филармониянын кызматкерлери, солисттери, эл шаарлар эстебес тобу, Акмарал би ансамбли, камералык хор, комузчулар, Темир Оз комузчулар, Камбаркан ансамбли жетекчилери, анан арт менеджерлер, продюсерлер, сахнаны тейлөө кызматкерлери, сахна кызматкерлери, үнүү режиссеру, жарык берүү,
сахна артындагы көрүүчүлөрдү тейлеген кызматкерлерибиз, анан негизгиси жетекчиликтен баардыгы көп нерселер неме кылат экен, негизи шарттар түзүлөт экен. Биздин өзүбүздүн жетекчибиз Кыргызбай Арапбаевич өзү күнү түнү чуркап, уктабай чапкылап, ары чапкылап, бери чапкылап, Данияр деген башкы администраторубуз бар, ал да ары чапкылап, бери чапкылап. Болот агайыбыз биздин көркөм жетекчи, биздин команданын ичинен Айнура Качкынбек кызы жанагы чоң тажрыйбасы бар. Музыканы жазгандар Рысбек Жумакунов агайыбыз, Эламан, Мирлан, Айжамал Алибаева, бийди болгондор Эрлан Камытбеков, өзгөчө эмгектер Тилек Кийизбаев, Жылдыз Абдрахманова, костюмду Жамиле эже, художник Мариям, ушунун баардыгы күнү түнү чуркап атып, ушундай жаамат менен өзүбүздүн жааматыбыздагы аябай неме болдук, аябай ынтымактуу иштеп беришти чын. Аябай деле мындай укмуш деле болгон жокпуз. Жумуш жеңил кетти негизи. Бат эле чыгардык. 2 айдын ичинде чыгардык. 3 ай кетти сабактарыбыз менен. Ушу жалпы жаамат менен иштеп атып, бир жаңылык кылалы, бир өзгөчө бир иш кылалы, чоң иш кылалы деп атып, күнү түнү иштеп атып, ушундай жетишкендикке жеттик. Бул сахнада жандуурду ачышты да? Ооба, жандуу, Же мурун жазылып калдыбы, же жандуурду атчабы деп кичине ойлондум да. Жок, жандуурду ачат. Бизде азыр неме техника жакшы өнүктү. Микрофондор бар. Азыр мындай бул микрофон аябай кымбат микрофон. Бул жактан сүйлөсөңүз да угулат. Мындай көп жерди алат да, 2-3 метр жөнүн алат. Ушундан 4 турат. Буну былтыр Улуттук филармония мамлекет алып берген, Маданият министрлиги берип. Бунубуз мен билгенден $30,000 турабы ушундай бирөөсү эле. Анан тетиги колонкаларыбыз жаңы алынган. Анан сахнадан теги камаркандын кичинекей чаптамай сонун азыркыдай прям сонун микрофондор бар. Анан жалпы жанагы ролдор аткарып аткандарга, жалпы эл аткарып аткандарга ондай микрофондор атайын алынган. Алып беришти. Шеф алды да. Эми ушул немени ушуга керек депчи. Көрүнбөйт, денеге чапталат. Боз микрофон берге эле тагып коебуз. Ушундан атайын тетиги Италиядан ушул музыкага керек деп аныбызда келип атып, анан жетишип келип калды. Ушундай микрофондорубуз, анан немеси дым машинабыз, жана жер менен жүргөн түтүндөр, ошондон 5-6 хейзер деп коебуз, светке эффект берет. Ушундай техникалар алынды. Анан микрофондорубуз аябай жакшы. Аябай кадимкидей билинбейт, элдерге көп айтат неме деп. Фонограмма деп. Фонограмманы бир 2-3 жыл болду го. Биз колдонбой калганбыз да. Жок, кадимкидей эле тердеп кургап ырдышат. Домбурага чаптайбыз микрофон, булдарына чаптайбыз, ошо мындай бекитип келип туруп, эремендери бар. Мындай көрүнбөйт. Бирок дүйнөлүк немелерде, иш-чараларда да микрофондор чыккан. Монтип эле башка мынтип чачтын арасына эле коюп коет кыздарга. Меринен түшүрүп коет, ырдай беришет. Дүйнө опералар ушундай. Жигиттерге меринен мынтип чыгарып коет. Ушу алат деп коебуз. Мен ошо микрофонду көрүп алып оозум ачылып калган. Ушундай өнүгүп кеттү депчи. Биздики мээрге чейин келет мындай, кадимкидей, бияка чейин келет. Оозун адамдын бетине окшогон. Техника өнүгүп кетиптир да. Анан бүт жандуу, кадимкидей эле жандуу, прям башынан. Бир эффектлер бар. Ал жөн эле эффектлер. Фано менен мынтип кошумчалап ойнойбуз. Ошол бул фольклордун ансамбль болуп атат да. Ансамбльга эффект кошуп, жанагындай звуктар деп коебуз, үндөр, аранжировканын үндөрү, этнографиялык ансамбль, оркестрдин жок инструменттер бар. Ошолорду биз неме ойноп, кадимкидей эле ойноп, эффект кошуп турабыз. Прям ошон үчүн бу объемный болуп, мындай фонограмма деп аткан сыяктуу болуп кетиши мүмкүн да. Бирок аны кошуп прям Жанат деген концертмейстер бар, ушул. Ооздорун аңдый бербейсизби? Жок, аны аңдай алабыз. Азыр сахна чоң да бизде анан. Жок, мындай мага таң калганым чындай. Күндө мына катар менен койдуңар го. Анан бүгүн аябай кыйкырышып, берилип, аябай ушундай бийик ноталарды алышып, ойноду дагы. Эртеси үнү айрылып калган жокпу? Мындай тамак ооруп калган жокпу дейм да. 5 күн кантип чыдап ойноп беришти деп эле. Ооба, ал жерде кыйкырган, ырдаганда мисалы үчүн бир киши ошон кыйкырып ырдай берсе тамак отуруп калат эртеси. Ошо да. Бул жакта жалпы киши ырдап атат да. Кээ бир жерде
бул жерде бул кыйкыр ырдаса, башка ырда башкачасы кыйкыр ырдайт. Анда ушундай Алмак коллектив салмак көп да, болгон жок, үчүн дейсиң ырчылар, эле? ырларга ошентип бөлүнгөн. Эй. Хорго атайын бөлүнгөн да. Ошон үчүн көбүнө күч келбейт. Анан күн сайын ойной берет. 10 күн ойносок деле ойной беребиз. Мен ошого аябай. Анан 2 раймал, 2 бегимай бар, алмашып ойной берет, жыргал мындай кете берет да. Удан эле. Сонун абдан. Сен өзүңдү Мирбек Атабековго окшоштурушабы? Ооба. Жантан бери ушуну айтып атам. ошон. Атабеков менен сүйлөшүп аткандай эле болду. Башында неме болчу, мындай театрда иштеп жүргөндө неме анча эмес болчу, окшоштурбачу. Кичине мурдагы кездечи. Анан болсо ушу Верлана Ткаш деген аял келип бизге студенттер болгондо келип коюлум коюп, анан ошол жерде мен эртештикте ойноп, анан эртештикти Бишкектен ойнодук, региондорго ойнодук, анан буйруп Америкага барып калпайбызбы, Нью-Йорк шаарына, Лемама театрына ойноп, анан ал жакка барып 1 ай жашап, ойноп, ошол жакта эми кезместерге чыгып ушундай укмуш болгон да. Анан деме гонорар төлөп берген, анан секонд-хендтерге барып кадимкидей эле. Анан толтура кийим-кече алып келип, эми тим эле укмуш. Анан ошон келип, бул жакка шаарга келип, анан укмуш беттерибизди агарып, кадимкидей жакшынакай болуп келдик, чачтарыбыз өсүп мындай. Анан жана кийим кийип алып көчөдө жүргөндө анан элдер карай берчү. Атабек жаңыдан чыгып аткан болчу. 2000 чыкканда көйлөгөн болчу. 2009-2010 жылдары, 2009 жылдары. Анан Атабековду ошондо элдер айтышчу, окшоштурушчу, ооба. Көп ошондо окшоштурчу. Анан деп мындай туурап-мурап да мындай театрдан ойной берчүбүз. Атабек анча-мынча концерт болгондочу Атабектин ырын коюп алып эле Атабеков боло берчү, окшоштурушчу. Анан жана аппакка болуп чачтарын мондай кылып, анан прическа жанагындай кылып, анан жанагы Америкадан алып келип кийимдерди көчө басканда элдер анда эми азыркыдай мындай соткадан беттин бир элек болчу, кез болчу да. Телевизордо көрүп жүргөн кез болчу. Ошондо аябай окшоштурчу. Азыр эми бетиң билип калды, көзү кандай экен, тиши кандай экен, мурду кандай экен, Атабеков кандай экен билип калышты да. Ошон үчүн азыр көп окшоштурушпайт. Мурда жакшы окшоштурчу. Жакшы. Умар аябай сонун маек болду. Мен өзүм кызыккан суроолорго жооп алдым. Мен кечке ойлондум да 2 жолу көрүп алчу. Муну кандай кылды экен, муну мындай кылды экен деген суроолордун баарына жооп алып алдым. Элдин дагы балким аябай көрүп, суктанып, шыктангандардын дагы суроолоруна жооп бердик окшойт. Силерге ушул жаштар чыгып атканы, улуттук баалуулукка басым жасап атканы мени абдан кубандырып атат. Жаштар мисалы үчүн башка өңүткө кетип калышыбыз мүмкүн эле, тарыхыбызга, тереңибизге сүңгүп атканыбыз бул керемет көрүнүш. Биз ушул силер, биз баарыбыз эл адамдары бул көрүүчүлөрдүн көкүрөгүнө үрөн сепкендер. Ошон үчүн биз эмне сепсек ошол өнүп чыгат да. Ошого жоопкерчиликтүү кароо менен бирге ушундай терең, кенен бир чыгармалардын үстүндө иштеп жүрө берели деген тилек айтат элем. Ооба, буюрса, бул башында да негизи чочулуп атканбыз көп нерселерден. Анан кийин махабат дастанын айтыш, анан улуттук баалуулуктар деп чочулуп атканыбыз ошондон болчу. Эми биздин аталарыбыз, апаларыбыз, байкелер, эжелерибиз жакшы эле келишет. Постоянно айтыштардан калбай келишет, көп келишет. Анан бул жаштар, чындап эле жаш муундар, анан жаш болгондо азыр Бишкектебиз, шаардын тургундары, андан кийин баягы орус тилдүү деп коебуз, же балконский деп да коебуз го. Ошолордун да чочулуп атканбыз, келет бекен депчи. Мурда аталарыбыз келсе, азыр бул иштин негизинде ошолор да келди, кадимкидей жаштар колдоп берди. Жаштар көбөйдү. Бизде 45 көрүүчүлөрүбүз 45+ боло турган болсо, азыр 25+ка түштүк да, даже 20+ка түштүк. 18+ка келдик десек болот. Мындай жаштар көбөйдү. Анан кийин соц тармактарда, интернеттерде орусча немелерин айтып атышты, жазылгандар көп. Мындай кадимкидей мындай кубандырды. Биз да ишенип калдык, ушуну иш кылсак, биздин ушу көрүүчүлөр колдойт экен, элдер жаштар келет экен. Башка тилде болсо дагы биздин баягы кануу немебиз, сахнада кылган аракетибиз, сахнанын касиети деп коебузбу, сахнадан жакшы нерсе кылсак, жакшы коюлум, жакшы постановка алып чыксак, колдойт экен. Ооба. Улуу кичүүсү баш болуп баары колдойт экен. Бардык командаңа терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, бар болгула. Дагы көп жакшы чыгармаларды күтөбүз.
Рахмат, Насирже. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, маегибиз жакты деп ойлойм. Пикирлериңиздерди калтырып, каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.